Обстановка кандай территорияңыздын? Талас облустук ички иштер башкармалыгына телефон алдамчыларынан жабыркаган 3 жаран кайрылган. Аларга белгисиз телефон номери байланышып, жакындарынын жабыркагандыгы тууралуу маалымат берип, акча котортуп алышкан. Уюлдук телефон аркылуу алдамчылардын курмандыгы болбош үчүн Талас облустук ички иштер башкармалыгы Талас облусунун тургундарын сак болууга чакырат. Улайып калган адамдарга телефон чабуулар болуп, сиздердин күйөө балаңыздар же болбосо жезде сиздин бажаңыз кандайдыр бир кырсыкка учурап, азыр милиция кызматкеринде отурат, срочно бүтүргөнгө, тест бүтүргөнгө акча каражаты талап кылынып атат деп туруп, ошол акча салдырып аткан учурлар катталып атат. Мындай учурларда жүзөк кызматына чалып, ушундай болуп жатат. Эгер башка жакта болсо дагы ушундай случай катталды, ушундай учур катталды, катталган жокпу, ошону билип бериңиздер деп сураса, биздин кызматкерлер ошол жерден тез аранын ичинде билип бере алат да. Сизден алдамчылык менен акча которууну каалагандардын эң кеңири тараган ыкмаларынын бири телефон аркылуу байланышат. Лотереядан утуп алганыңыз тууралуу маалымдап, салык төлөмдөрү үчүн акча которуп коюуңузду суранат. Же интернет аркылуу алдын ала төлөм жүргүзүү үчүн акча сурайт. Талас облусу боюнча бүгүнкү күндө ушул багытта телефон аркылуу алдамчылык 3 фактысы катталган. Бул 3 факты тең тергөөнүн өндүрүшүнө алынган. Бүгүнкү күндө аларды аныктоо жана аларды жоопко тартуу, аларга чара көрүү боюнча тергөө жана иликтөө иштери жүрүп жатат. Алдамчылар, кылмышкерлер өздөрүн алдай турган адамдарды буга чейин эле маалымат алып, ал кандай киши, кандай жакын туугандары бар, ошонун баардыгын изилдеп алат. Ал адамды мындай паникага түшүшүнө алып келип, анан кийин терминал аркылуу бир счет айтып, ошо карточкасына акчаларын котортуп алат да. Алдамчылар банктан байланышка чыгып жатам деп дагы алдашы мүмкүн. Мындай учурда банк кызматкерлери маалыматты тактоону сунуштайт. Анткени банк кызматкерлеринде өз кардарлары тууралуу бардык маалыматтар бар. Мошенниктер көбөйүп кетти абдан. Ошол себептен биз Талас шаарынын элине кайрылып атабыз. Эгерде сиздерге телефон аркылуу биз банк тараптан чалып жатабыз, картаңыздын номерин бериңиз же картаңыздын паролдорун бериңиз десе, андай учурларда тез арада банктын өзүнө кайрылыш керек да. Если сиз картаңыздын паролун же номерлерин берип отурган болсоңуз, анда сиздин счетуңуздан акчаларды чечип алат. Банктан антип эч качан чалбаш керек, анткени банктын өзүндө толук маалымат болот да ар бир кардар боюнча. Ошондуктан банктан чалып атабыз десе, ага ишенбеш керек. Ар бир адам алдамчылардын курмандыгы болуп калышы мүмкүн. Шылуундар ар дайым жаңы алдоонун ыкмаларын ойлоп табышат. Өзүңүздү шылуундардан коргоо үчүн негизги эрежелерди эсиңиздерден чыгарбашыңыз керек. Жакындарыңыз тууралуу жалган маалымат экенин байкасаңыз, таанышыңыздын туугандарына же алардын досторуна сөзсүз кайра чалыңыз. Башка банктык эсептерге жана тааныш эмес уюлдук телефон номерлерине акча каражаттарын которбоңуз. Бейтааныш адамдардын көрсөтмөсү боюнча атайын коддорду киргизбеңиз. Кандай учур болбосун, алдамчылык фактысын милицияга билдириңиз. Айжамал Байырбек кызы, Чыңгыз Бокошев, Талас шаары.